Казакстанда ишке кошулган электрондук декларациялоонун аркасында үйдөн же жумуш ордунан чыкпастан дүйнөнүн каалаган чекитинен бажылык декларацияга буйрутма берүүгө болот. Дүйнөлүк соода уюмунун нормаларына, эл аралык жана алдыңкы тажрыйба стандарттарына ылайык келген жаңы маалыматтык система бажылык жол жоболоштурууну жеңилдетүүгө таасир берет. Ошондой эле быйыл Астана бир маалыматтык системасын киргизүү өлкөнүн тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмүн жогорулатууга себеп болду. По сравнению с прошлым годом у нас идет рост на 26%. Өткөн жыл менен салыштырганда өсүш 26%, импорт 14%, экспорт 30%ды түздү. Мунун бардыгы электрондук декларациялоо системасын киргизүү менен болду. Кийинки жылы ушундай эле көрсөткүчтү күтөбүз. Бажылык төлөмдөр менен салыктар жогорулашы мүмкүн. Аны менен катар темир жол ташуу тармагы автоматташтырылган системага өттү. Санариптүү Казакстан стратегиясынын алкагында жүк жана жүргүнчүлөр ташууларына жаңы технологиялар киргизилет. Бул башкаруу системасына бүгүнкү күндө бардык казакстандык станциялар кошулган. Ушул айдан баштап ташуучулар пилоттук режимде документтерди электрондук түрдө жол жоболоштуруп, курамдарды жиберүүдө. По пилотным маршрутам Нура-Топар, угольный маршрут. Нура-Топар көмүр ташуу багыты менен 2-2 Малорефтинская экспорттук багытындагы пилоттук долбоорлор боюнча кагазсыз документ жол жоболоштуруу системасы ишке кошулду. Нура-Топар маршруту боюнча 100дөн ашуун документ электрондук санариптик колтамга менен жол жоболоштуруп жиберилет. Бумажного носителя с применением усиленной электронно-цифровой подписи. Белгилей кетсек, Казакстан экономикасын санариптештирүү деңгээли бүгүнкү күндө жалпы өнүгүүгө жаңы түрткү берип жатат. Көптөгөн серепчилердин айтымында бул жараян Казакстандын дүйнөлүк аренада алдыңкы орунду ээлөөсүнө жол ачат.